Саламатсыздарбы? Каналдын катталуучулары, коноктору. Здравствуйте, уважаемые друзья. Саламатсыңарбы? Кымбаттуу, уважаемые друзья, досторум. Эгер бирөө болсо, уважаемый друг болот, эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Каналдын максаты орус чиркесинде иштеп жүргөн мекендештерге орусча билбеген, болбосо азыраак билгендер менен өзүбүздүн билгенибизди бөлүшүү, билбегендерге эң жөнөкөй жана кыска жооп берүүнү үйрөтүү, өзүбүздүн билгенибизди, анан орустардын бизге айткан сөзүн туура түшүнүү, алар өзүнүн ниетин бизге билдирип атканды туура түшүнүп, өзүбүздүн ниетибизди кыска жөнөкөй тил менен туура айтканды үйрөтүү. Азыраак билгендер болсо, дагы орус тилин кененирээк үйрөнүп, алар менен чогуу сөз байлыгыбызды көбөйтүү. Жумушка кирген жөнүндө ушундай керектүү сөздөрдөн видео бүгүнкү. Эми жумушка баргандан кийин мен мурдагы сабактарда дагы айткам. Кайсын айтканды көргөнгө убактым болгон жок, ошон үчүн кайра башынан бирок кыска эле айтып коеюн дедим. Я пришла к вам по поводу работы. Сиз уже жумушка келдиңиз, мисалы, там Савинский набережный 18-ге сизди жумушка чакырды. Ошо Савинская набережныйга келип, 18-ге кирип, анан охранагабы, же администратор Анягабы, менеджер Танягабы айтып атасыз. Я пришла к вам по поводу работы. Силерге келдим, уже келдиңиз алардын. Анянын, Танянын маңдайында турасыз. Ошол жумуш боюнча келдим. Пришла, аял адамдар пришла дейт экенбиз. Аял адамбыз. Мына ошон үчүн пришла, а деген тамганы кошобуз. Кыздар деле а деген тамганы кошобуз. А эркек балдар болсо пришел. Пришел к вам по поводу работы. Аялбы, эркекпи, сизге дегенде к вам деп эле айта беребиз. Мен силерге иш орду боюнча келдим, иш боюнча дегенде эле болот. Анан сизге жумушту көрсөттү, сиз көрдүңүз жумушту. Же мондай деп эле жумуш жөнүндө айтып атат деп эле айталычы, айтып атат, элестетиңиз. Мен ушинтип сүйлөп атканда, сиз менин үйрөтүп атканымды, мен туруп алып ушинтип камерадан тартып атканымды элестетпеңиз. Сиз уже келгениңизди, жумушка барганыңызды, ушул сөздү айтып атканыңызды элестетишиңиз керек да. Мээңиз уже сиз как будто ошол встречаны пландап, ошол сөздү айтат экениңизди мээңиз уже тааныш керек, мындайча айтканда, образын айтканда. Мына сиз келдиңиз, Аня турат, Саня турат, анан айттыңыз, я пришла к вам по поводу работы дедиңиз, Анан Таня бир нерсе деп айтты, жумуштарды түшүндүрдү, анан сизден сурап атат. Амина болбосо асансыз, а опыт работы у вас есть деп сурады. Дагы бир айтчу кетчү нерсе, биринчи барганда эле т деп айтып ийген тарбиясыздык болот, этика жоктук болот. Ошон үчүн сиз 40-та болсоңуз дагы, менеджер 18-деги жап-жаш бала болуп турса дагы, же кыз болуп турса дагы в деп кайрылуу адептүүлүккө жатат. Опыт работы у вас есть деди. Да, есть. Ооба, опытым бар деген иштин көзүн билем. А биз кыргыз тилинде деле пайдаланабыз, опытым бар. Аны жок болсо жок деп айтасыз. Мисалы, сиз ательеге жумушка кирип атасыз, анан Маргарита сизден сурады. А у вас есть опыт деп? Опыт дегенде сиз машина тиккенди билесиз да. Бирок ательеде иштеп көргөн эмессиз, сиз швейный цехте иштеп жүргөнсүз. Анда айтат экенсиз. Я раньше работала в швейном цеху. Мурда раньше работала айымдар швейный цехте иштегем. А балким сиз пицца жасап иштеп жүргөнсүз, бүгүн KFC-ге келейин деп атасыз, сиз мисалы амансыз. Я раньше работал в пиццерии. Мен мурда пиццерияда иштегем. Демек сиздин пицца неме KFC-ни бизге куруп беришиңизге көбүрөөк шансыңыз бар, чынбы? Мен барып куруп бергенден көрө сиз куруп берсеңиз, мисалы сиз бат үйрөнүп кетесиз. Ошону айткан сөз экен бул. Мен мурда иштеген эмесмин. Бирок мен моундай жумушта иштегем. Мурда мисалы пол жууп иштеген эмессиз, идиш жууп иштегенсиз. Бирок пол жууганды дагы билесиз да. Я раньше работала посудомойщицей и делала уборку на всей кухне. Бардык кухняда уборканы мен жасачумун. Несмотря на то, что сиз
чыгып залда жыйнабасаңыз дагы уборканын, кухнянын уборкасын жасаган үчүн сиз иштин көзүн кичине болсо дагы билесиз. Бул дагы сизге шанс болот. Сөзсүз ошону айтып калганга аракет кылыңыз да, ошондо жумушту алып калуу мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот, чем нет деп кыска айтып койгондон көрө. Сиз мурда мисалы частный магазинде уборщица болуп иштеп жүргөнсүз, продавец болуп келиңиз, анан айтасыз: у вас есть опыт работы? Десе: я продавцом не работала, но я раньше работала уборщицей в магазине, где продавали продукты. Сиз уже иштин көзүн кичине болсо дагы билет экениңизди айтып аткан болот экенсиз. Макул, сизди алабыз жумушка деди. Анан сиз дагы ал жумушту көрүшүңүз керек да. Могу я посмотреть объем работы? Жумуштун иш өлчөмүн көрсөм болобу? Кандай жумуш эми? Иш өлчөмүн көрө турган жумуш болуп калышы да мүмкүн, строительге барып аткан болсоңуз. Можете показать мне, что входит в мои обязанности? Мен жумуштагы милдеттеримди көрсөтүп койчу, кайсы жерди жууй турган болсоңуз. Эгер сен чоң ашанга кирип аткан болсоңуз, могул бытовой отделдин жарым жагын сен карайсың деп койсо, кайсыны жазайм көрсөтүп коесуң, бул кайсы жумушту жасашым керек дегенди билдирет экен. Жумуштагы милдеттеримди, обязанности. Менин милдетим эмес дегенде, это не моя обязанность, милдетим бирөөнү эле айттыңыз, а милдеттеримди көрсөт деп аткан үчүн обязанности покажите деп айтат экенсиз. Саатын сураганда, от скольки до скольки нужно работать? Ар кандай жумуштар болуп калат. С какого часа нужно работать? До последнего клиента будем работать десе, канчада келериңизди такташыңыз керек да. С какого часа нужно работать? А какое время работы? Болсо время работы у вас какое деп койсоңуз деле туура болот экен. Я могу бүгүн мисалы 5-күн, анан сизди эртең эле жумушка келе кал дейт, а сиз наркы жумушту бүтүрө элексиз да. Же качан келе аласың деп сурады. Бул өрүш иштеп атат. Сен келе калсаң эле бул кыз кетет деди мисалы. Анда я могу начать с кайсы күндөр. Я могу выйти в кайсы күндөр. Я подойду к кайсы күндөр. Ушул начать с, выйти в, подойду к деген номер 1 сабак деген сабак бар. Ошол жерде кайсыл күндү, кайсыл маалда кандай кылып айтабыз кеңири түшүндүрүп бергенмин. Ошол видеону карап, жакшылап, тактап үйрөнүп аласыздар деп ойлойм. Начать с понедельника, со вторника деп муну айтуу түрлөрү, күндөрдү айтуу түрлөрү ар кандай. В-ны колдонгондо, К-ны колдонгондо, С-ны колдонгондо. Булар предлогдор. Ар кандай, ошон үчүн номер 1 видеодон карап алыңыз. Да, я это умею делать. Ооба, мен муну жасаганды билем, колумдан келет. Я не умею. Если покажете, я научусь. Мен муну жасаганды билбейм, колумдан келбейт. Көрсөтсөңөр мен үйрөнүп алам. Сиз мисалы кандайдыр бир балыктан суп жасаганды билбейсиз, бирок сиз пиццадагы салаттын түрүн жасайсыз, Балыктан суп жасаганды билбейм, бирок көрсөтсөңөр үйрөнүп алам. Сиз үйрөнө аласыз да, мисалы бат эле үйрөнүп кетесиз, сиз уже салаттын түрүн жасап жүргөнсүз. Мурда халвадан цехта иштейт элеңиз. Ошондо ушундай үйрөнөм, антен деген сөздөр ошо научусь экен. Аны дагы көп пайдалансаңыз, ошол жерге иштеп калуу мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк. Биз иштеп калган кызыктар болгон үчүн жумуш издеп барып атабыз да аяка, Ошон үчүн. Не беспокойтесь, кабатырланбаңыз, адабий тилде. Түштүк жакта болсо айтып коебуз, кыжаалат болбоңуз деп, Жаман кыжаалат болдум десе, я беспокоился, беспокоилась, кыжаалат болбо, не беспокойтесь. Аялды деле, эркекти деле. Кыжаалат болбо дегенде, не беспокойтесь дей берет экенбиз. Мисалы айтышы мүмкүн да, сен билбей калсаңчы, үйрөнө албай калсаңчы, жасай албай калсаңчы, келбей калсаңчы деп. Ошондо айтып коюңуз, кыжаалат болбо. Анан кичине өзүңүздү мактаганды да үйрөтүп коёюн. Я очень пунктуальный. Айымдар пунктуальная. Аябай жөн саат 5-ке 2 мүнөт калганда эле ушул жерде болуп калыш керек болсо, мен ошо 5-ке 2 мүнөт калганда ушул жерде болуп калам. Убак менен келем, кечикпейм.
саат 8-те жумуш башташла, 8-те ушу кухнянын ортосунда турган болом деген маанидеги сөз экен. Я очень аккуратная, тазамын, тыканмын, укмуш жалтыратып жууп таштайм жердин баарын. Аябай таза тыкан иштейм мен. Повар болсоңуз, кухнянын баары кир болуп турса, ушул сөздү кошуп коюңуз поварга барып атсаңыз. Ой, я очень аккуратно работаю деп. А как платите зарплату? Айлык акыны кандай төлөйсүздөр? Хотела бы один раз в 15 дней, 15 күндө бир жолу алсам дегем. Оформлять официально будете? Кээ бири не будут, да? Ошону тактаңыз келсе ушундай экен. Какие документы нужны? Кандай документтер керек? Бул сөздү өзүнчө тема кылайын деген, бирок видео узун болуп кетет. Сиз кайсы жерде жашайсыз деп коеюн. Выхинада жашайсыз. Жумуш чыгып атат Щукинскаяда. Анан сурайт да, сен телефондон сурап атканда жумушка киргенди орусча телефондон суроо деген видео бар. Ошондон кененирээк муну дагы көрүп алыңыз. Ушул да жумушка кирүүгө байланышкан видео. Щукинскийден сурап атат, кайсы жерде жашайсың десе, мен Выхинада жашайм десе, о, это очень далеко, мы работаем до 12 ночи, как вы дальше поедете деп болбой койду. Болбосо сиз укмуш эмес, опыту бар, поварсыз. Анда ошол я не привязан к одному месту жительства. Мен бир жерде эле жашай бергенге байлануу эмесмин. Ар кайсы жерге көчүп, жумуш кайсы жерде болсо ошол жерге көчө берем деген маанини билдирет экен. Уборкада иштей турган болсоңуз деле, сиз Киевскийге жумушка чакырып атса, сиз Выхинада жашасаңыз, ой, мен Киевскийде ошо жакын жерде квартирага чыгып алам деп айткан сөз ушул экен. Я не привязана к одному месту жительства. Бир жердеги жашоого байланган эмесмин. Я могу найти квартиру рядом с вами деп кошуп коюңуз аягына. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуздар, катталыңыздар. Катталбай көрүп аткандар көп болуп атат. Видеосы жакса класс базыңыз, жана башка дагы тааныштарыңыздар менен, туугандарыңыздар менен, досторуңуздар менен видеону поделиться, бөлүшүү деп, кайсыл способ менен поделиться экени ошол жакта өздөрү сүрөттөрү чыгат, WhatsApp, Wi-Fi, Bluetooth деп, ошолор менен тааныштарыңыз менен бөлүшүңүздөр видеону. Комментарийлериңиз болсо, ушул видеонун этегине жазганга аракет кылыңыздар. Ошондо окуу жана жооп берүү мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, кандай дейсиздер? Көп суроолорго жооп берилбей атат, кантип орусча жаттайм, мындай деген ошол жөнүндө кичине эле жөн эле голосовой аудио эле обзор кылып жооп берелиби? Комментарийден окуп аткан маалда жооп берүү керекпи? Же сурооңузга жооп албасаңыз деле наразы болбой эле отуруп бизди андан ары дагы көргөндө уланта бересиздерби?